Кутмандуу күнүңөр менен урматтуу балдар. Бүгүнкү сабактын темасы ден соолук кандай болот? Сабактын максаты адамдардын ден соолугу түшүнүгү жана аны сактоо мүмкүнчүлүктөрү тууралуу билимиңерди калыптандыруу. Ден соолук деген эмне? Бардыгы ар кандай жооп беришет. Бул оорулар жок болгондогу адам өзүнүн жакшы сезгендеги бакыт. Бул спорт менен машыгуу. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун уставы боюнча ден соолук оорулардын жана физикалык кемтиктердин жоктугу эле эмес, толук физикалык, руханий жана социалдык жыргалчылык абалы болуп саналат. Ден соолуктун ар кандай түрлөрү бар. Физикалык ден соолук, психикалык ден соолук, социалдык ден соолук. Бул түрлөрдүн ар бири адамдын ден соолугунун бүтүндөй маанилүү курамы болуп саналат. Өз ден соолугун колдоп туруу үчүн эмне кылууга болот? Гигиена эрежелерин так аткаргыла. Силердин кийим-кече, жеке буюмуңар жана үйүңөр таза болсун. Тишти күн сайын 2 жолудан кем эмес тазалагыла жана тиш дарыгерине жарым жылда 1 жолдан кем эмес барып тургула. Кол жана буттардагы тырмактарды алып тургула жана таза кармагыла. Чачыңарды жумасына 2 жолу жуугула. Үзгүлтүксүз астыңарды жууп тургула. Интимдик гигиенаны сактагыла. Силер кийип жүргөн кийимдер таза болууга тийиш. Силердин төшөгүңөр дагы кароого, шейшептерди алмаштырууга муктаж. Жаздыктарды жана жууркандарды мезгил менен күнгө кургатып туруу керек. Үйдү күн сайын тазалоону эреже кылып алгыла. Калдыктарды жана таштандыны бул үчүн атайы бөлүнгөн жерге алып чыккыла. Тамактануу режимин сактоо. Күнүнө 5 жолу тамактануу керек. Жетишерлик суюктук ичүү, күнүнө болжол менен 8 стакан ичүү, 1,5-2 литр. Тамак ашта сүт азыктары, жашылча жана жемиштердин болушу маанилүү. Тамак ашка газ жана боёгучтары менен суусундуктарды, ар кандай даам кошулмалары бар таттууларды колдонуудан кармангыла. Бардык азыктар жакшы жуулуп, тазаланып жана таза шарттарда даярдалууга тийиш. Өзүңөргө ылайыктуу физикалык жүктөм бергиле. Таза абада зарядка жасаган жакшы. Тамактангандан кийин ошол замат гимнастика менен алектенбегиле. Жүктү акырындап көбөйткүлө. Мүмкүн болушунча көбүрөөк уктагыла. Мыкты эс алуу 8 сааттык уйку деп эсептелет. Саат 21:00дон кеч эмес убакытта жатуу керек. Ак пейил болууга аракеттенгиле. Кайсы гана болбосун кырдаалды оң кабыл алууга жана андан чыгуунун жолун табууга аракеттенгиле. Жөнөкөй коопсуздук эрежелерин сактоо. Жол кыймылынын эрежелерин, газ жана электр приборлорун колдонуу эрежелерин эстен чыгарбагыла жана сактагыла. Курч жана кесүүчү буюмдар, ширеңке жана аэрозолдор менен ойнобогула жана кичинекейлерге дагы ойноого уруксат бербегиле. Балкондо жана ваннада сак болгула. Бейтаныш адамдар менен сүйлөшпөгүлө жана аларды үйгө киргизбегиле. Көчөдө же достордукунда конокто кечке чейин калбагыла. Жакындарыңарга пландардын өзгөргөндүгүн жана кайда экениңерди дайыма кабарлап тургула. Ар бир адам анын ден соолугу жана тегерегиндегилердин ден соолугу ал өзүнүн жашоосун, күн режимин, тамактануусун, өз ара мамилелерин адамдар менен кантип өзү түзүп жаткандыгынан көз каранды экендигин түшүнүүсү маанилүү.